Папан суу сактагычында турабыз, урматтуу мекендештерим. Өзгөчөлүгү биз Ошто көрүп жүргөн, билип жүргөн Акбура дарыясы башаты 50-60 чакырымдан баштап ушул жактан башталат. Орто чени болуп калат экен бул суу сактагыч. Албетте, урматтуу мекендештерим, Аллах Таала биздин Кыргызстанга өтө көп неаматтарды берген. Ошолордун бири бул суу. Суудун кадырын билишибиз керек. Суудун кадырын кадырлап билишибиз керек. Бүгүн электр энергиясыз мына жерде ГЭС бар, ГЭС жок дешип атат. Аныгы белгисиз, мен биле албай койдум. Бирок урматтуу мекендешим, бүгүн электр энергиясыз, башка азыктарсыз, бирөөсүз бир кандайдыр бир нерселерсиз жашаш мүмкүн, бирок суусуз жашоо мүмкүн эмес, урматтуу мекендештерим. Суу эң чоң неамат. Сууду карасаңыз, суу барып алмага тиет, накка тиет, дарбызга тиет. Бирок ар кимиси ар кандай даамды берет. Бир суудун даамы келип калбайт. Аллах Таала сууду ошондой өзгөчө кылып жаратып койгон. Мына сууда тыюу салынат, жуунганга, башка кылганга деп жазып коюштур. Албетте, өзгө ишенгендер сүзүп, орто ченге чейин барат. Жакшы сүзгөндү билемин дегендер орто чене чейин барат. Бирок буту тартылышып калып, ошол жерде чөгөлгөндөр дагы көп экен. Өзгө ишенем дегени каалаганды кыл деген эмес. Тобокел дегени, мындайча айтканда, урматтуу мекендешим, 100 000 сомуң болсо 90 000 садака кыл бер деген эмес. Муктаждар ар дайым болуп келген, пайгамбардын учурунда дагы болгон. Бирок урматтуу мекендешим, бул жакта өзүңдүн үй бүлөң бар, өзүңдүн ден соолугуң бар, өзүңө карай турган маселелериң бар. Өзүңдүккө туруп башка бирөөгө 90 000 ихсан кылып садака кылып жиберүү, бул албетте туура эмес, урматтуу мекендешим. Эң жакшы садака, эң жакшы нерсе, эң жакшы амал бул башка бирөөлөргө эмес, өзүңдүн үй бүлөңгө, өзүңдүн аялыңа. Албетте, урматтуу мекендешим, биз жаштык учурда чоңойдук, жаштыкта көп шоктуктарды кылдык, билип кылдык, билбей кылдык кээ бир маселелерди. Ошол жаштыгыбызда ойноп жүрүп, велосипеддин себи чыгып кетиши бул эң чоң проблема деп ойлойт элек да. Велосипеддин себи чыгып кетиши эң чоң проблема дейт элек. Бүгүн жаш башыбызга өтө көп проблема. Проблема келген учурда эмне кылыш керек? Кайгырып отуруп алыш керек эмес. Негизи эле ошо проблема сени чөктүрбөш керек, өстүрүш керек, урматтуу мекендешим. Кайгы келгенде, проблема келгенде аны чечүүнүн жолун ойлон. Сен өзүңдү чөктүрбө, ийгиликке карап кадам бас, урматтуу мекендешим. Аллах берген бардык наз неаматтардан үлгү ал, сабак ал, урматтуу мекендешим. Суудун кадырын билейли, барктай билейли. Мекенибиздин урматтап, сыйлап, ар бир жеринде тазалык болсун, башкасы болсун, ордуна коелу, урматтуу мекендешим. Кайсы жерге барбайлы, ошол жердин коногубуз, ошол жерде сыйдуубуз, жолдогу адамбыз. Жолдогу адам бир рюкзакта жүк алат, ашча жүктү кереги жок, себеби жолдогу адам. Бардыгыбыз жолдогу адамдарбыз. Алыска сапар таткан адамдарбыз, урматтуу мекендешим. Сапарда жүгүбүз жеңил, акыретибиз абат болуш керек.